Кыргыз кинофильмдери акыркы убактарда өзүнүн ордун таап, жакшы бир нукка бурулгандай. Анткени дал ушул биздин кинорежиссерлор тарткан тасмалар эл аралык фестивалдарда ийгиликтерди жаратып жатышканы жакшы жөрөлгө. Эң мыкты роль артисттик үчүн, эң мыкты мужской роль деп ушул фильмдин башкы роль ойногон актёру биздин кыргыз эл артисти Акылбек Абдыкалык. Чыныгы сүйүүнү чагылдырган поэтикалык мүнөздөгү Түнкү кырсык аталышындагы кино тасмасы да Эстонияда 1997 жылдан бери өткөрүлгөн Кара түн аталышындагы фестивалдын жеңүүчүсү аталып, Гран-принин ээси болуп келишти. Ийгилик алып келген тасма англис жана орус тилдерине которулган. Бул чыгарма Раматлык Талип Ибраимов агабыздын чыгармасынын негизинде да, ошол кишинин чыгармасынын негизинде жазылды. Сценарий мен Нурифа Умралиева деген ошол киши болуп жазып чыктык. Бул ошо сүйүү жөнүндө, кары киши менен жаш кыздын ортосундагы мамиле жөнүндө да. Анан сүйүүнүн баркы, сүйүүнү кандай, эми баягы сүйүүгө, эки адамдын ортосундагы мамилеге болгон ракурс. 90 мүнөттүк толук метраждуу бул фильмди тартууга жалпысынан 10 ай сарпталып, 6 миллион сом өлчөмүндөгү акча каражаты жумшалган. Ал эми башкы каармандын ролун жараткан кыргыз эл артисти Акылбек Абдыкалыков тасма боюнча төмөнкүлөрдү айтып берди. Эми бул өзүңөр билесиңер, фильм бүтөрү менен эле Таллинде Түнкү Караңгы түн деген кинофестивалда гран-прини алды. Ошондон баштап эле азыр мындай анын үстүнө Кытайда сатып алды. Мына Кытайга жакында бардык, фильмди полный договор түзүп туруп, бирөөнү гана сатып алды ошончо фильмдин ичинен. Анан эми мен деле билген эмесмин, эркектин эң мыкты ролу деген сыйлыкты берип калды. Анткени ошо баарына жагыптыр. Ошо Таллинде дагы көргөн жюрилер, көрүүчүлөр ушу актёрго салам айтып койгулу абдан жакшы болуптур деп ишенген эмесмин. Ийгиликтин артынан ийгиликтер коштолуп, кыргыз киносу дагы да болсо өсүп өнүгө берсин демекчибиз. Тахмина Кенжебек кызы, Ильяс Токпаев, Нью ТВ, Таң Маанай.